Assalamu alaikum урматтуу жалпы Алдау долбоорунун көрүүчүлөрү. Мына ушул объезднойдо негизги чоң жолдо көмүр ташып келе жаткан ушундай КАМАЗдар, оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына түшүндүрүү иштерин Чүй облустунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери түшүндүрүп жатат. Бул унааларды башка жака токтотууга буйрук берип жатышат. Аны менен катар эле ушул монополияга каршы күрөшүү кызматынын жетекчилери да келип, мындан ары ким 4000 сомдон көтөрүп саткан болсо, ага айыппул салынарын эскертип жатышат. Бул учурда айдоочулар дагы өздөрүнүн бир катар көйгөйлөрүнү айтып өтүштү. 36 000 сомдун ичинде амортизация отурат. Айтып атпайбызбы? Бир эмеңиз, мисалы баллонуңуз бир рейсте жарылбайт да тура. Канча рейс кыласыз бир баллон? Тура турчу. Ал бул жерде дөңгөлөктөрдү карасаң, Жок, канча рейсте баллон алмаштырасыз? Айтпайсызбы ушуну? каждый рейсте бирден баллон жөнөтөт. Айке, коюңуз. Баллонго карап Мондай, тура тур. Алдындагы, давайте мындай. Өзүңөрдү айтып бергиле. Столдо эсептелген. Дөңгөлөктүн нормасы бар. Канча жүргөндүчү алгандан. Ошол 36 бүт ошонун История рассказывать керек жок. 2 күндө барасыңар, 1 күндө түнү чыгасыңар, эртең менен барасыңар. 2 күндө жүктөп кайтып атасың. 1 күн, 4 күн болуп атат. Эми 30 күндө канча рейс кылганын эсептеп коюп атабыз биз делечи. Мен 7 рейс деген жокмун. Сен эмне базарда жүргөн сүрөбүз атасың. Мындай сөзгө конуп Сен утурабыз азыр күнө. 7 рейс кылсаң болот. Бирок 4 рейс кылганда дагы ушака моолардын баарын актайт. Бардыгын эле жинди деп ойлобагыла. Силер эле умный болупчу. Эгерде макул болсоңор 4-3төн да сатып атабыз. угуп тур. 2002. Мен азыр сурап чыктым. Мына 4,5 деп айтты. Байке кана. Байке, бияқты карап коем. Жөнүндө айтып атты. Каттап атасың. 2200 ошон бардыгы биз эми 1 күндүкүн эсептебе. Сен 1 жылдагыга бардыгына бөлүп чыгарды. Запчастарға кирип арзандатып. Майды деле арзандатып. 1 жылга бөлүп чыгарганды эсептелген. Анан ошон эсебинен 3700ден эле тартып жүрдүңөр го, 3600ден алып келип берип жүрдүңөр го. Эмне өзгөрдү? 3,5 алып келип аттыңар. Эмне өзгөрдү? Май арзандатып. 100 сомго автол келбейт. 70 сом болчу, 70 сом болчу. Сентябрда майын алып келип аттыңар. 1 литр. Ай 75 сомдон азыр солярка. 2 айдан бери өзгөргөн жок. Силер мына на ровном месте акчаны кошотасыз. 3700ден сатасыз. 3700ден алып кел, сат. Любой точкага түшүр. Болду, азыр айтты го. 300 сом сатуучу алат. Например, бул содагер болсо, жерде 300 сом ошонусун көрсүн. Сен да капа. Запчастарға эмнеге? Любой Дөңгөлөккө точкага арзандатып койбойсуңар. Угуттурбайсың. Запчастка арзандатып койбойсуңар. Угуттурбайсың, айтпайсың. Кара кечеден күнүнө 250 машина жүктөлүп атат. Силер 250 адамсыңар. Бул жерде 2,5 миллион турат. Север боюнча канча адам? Көмір быйыл башталды. Мен 4 рейс кылдым. 4 рейс кылдым. 4200дөн, эми 2200дөн услуга болгондо эчтеке актабайт тур. Ошон үчүн ташкан. Канчадан? Биз 2200дү биз эсептеп чыктык да, иним. Айтып атам Эсептеп эмес. чыккандачы байт. Азыр дагы сага эсептеп бердим, монча акча таап атасың дедим, мисалы. Кайра башынан башталып атат да. Точка КАМАЗдар чымдылды. Эсептегенде чыбайт. Расход чыкпай калган үчүн ташкан жок. Мен расходтун чыкпай калган үчүн ташкан. Тура турчу, бияк күлүп атпайбы? Мен расходтун чыкса, ташый бермекмин. Азыр каждый рейс келсең байке. Могу даңгыраган жолдон барып, баштан бир жер бирдеме обязательно базарга барасың. Ооба. 3000 сомдон өйдөйт. Ошону айтып атпаймынбы, иним? Анан мына мен сага эсептеп берип атпаймынбы? Анан бизде деле семья бар да. Семья бар. Алкмерки бар. Өзүңөр билесиңер. Давай катышкыла. Биз азыр мына Кыргыз көмүргө Болса сартпай эле койгула. беребиз. Терме киргизип Барып, давай ташыгыла. Ошону эле. Мисалына байке. Жок дейт, биз Өзүң атпайсыңар. кырып кетти азыр эсептесе 30 000 болуп атат. Бул жерден келип айтып атпайсыңар. Кече күнү мен түндө келдим. Кыз арыктын белине кар жагат. Bir kum çaçkandı. 3 КАМАЗ çağır, doğru. Аны kim төлөп берет? Misal төлөп бербейсиңер да. Misal ошондой чыгымдар чыгып атпайбы? Эми мындай бир ишти баштагандан кийин ошого киришесиң да анан. Биз дагы могу чыкканыбыздын негизи жөн жерден чыккан жок. Кантип биз силерди ыңгайсыз абалга алып келдик. Биздин орган андай карательный орган эмес. Тура түшүн, мынакей азыр эми мына силерге жалпы кулаңарга күмүш сырга биякта мынакей Чүй областынын
башкы башкармалыгынын жетекчиси, Бишкек шаарынын башкы башкармалыгынын жетекчиси антимонополия жана эң бірінің жамааты. Мындан ары уже 2 ноябрда 594 токтом менен өкмөт көзөмөл бардыгы деген токтом чыкты. Силерге жалпы айтып, азыр баарыңарга мыйзам менен тааныштырат. Мындан ары уже биз ага чейин антимонополия чыгып камазчыларга дагы ал катарлардын баарына түшүндүрүп айттык. Үстүккө болсо кошпогула. Баарыңарды айткан жокпуз. Араңардан чыгып атат мебөтчү. Ошого пайдаланып, жалпак сөзүн айтканда кызыл кулак менен иш алып баргандар баарыңар эмес. Бирок уже мыйзам чыкты. 3 күн, 2 күн тааныштырабыз, андан кийин уже айыппулдар кете баштады. Ошон үчүн силер дагы жалпысынан эсептеп, бааны белгиленген баадан үстүккө босток кошпогулу биз силерден өтүнөбүз. Көчмөн кылгылаган бирдеке айтайын. Кара кечеде бир жол бар да, канча мамлекет киргизсе, канча иш ошо үчөлдү. Ошо жердин жазаганга бузуктар жетпей калды. Сиз мага берсең мен айтам. Ошо канча иш үчөлдү ошондо. Акча бөлүп бересиңер, тигилер кайра туура эмес жасайт. Туура эмес жасап кетип, кайра аны Эми соңгу сатам мисалы үчүн канча арзан келемесе бизге деле жеңил болмок болсо, арзаныраак сатып эттин эмесине калып турабы. Агас кымбат сатып атабыз, элдин баары нааразы болуп атпайбы бизгечи. Мисалы үчүн 3700 алсам 4-2 деле сатып атпайбы. Азыр ушул сиздер 4000 сатканда чыгым актайбы? Акпайт да 400 сомдон болсо деле кайта нан чайга чыгып турса деле кышы менен. Туурабы бизге жатканча. Айдоочуларга түшүнүштөрүн жүргүзгөндөн кийин алар айдоочулар туура кабыл алып, унааларын ошол алып чыгачат.